Кийинки сөз Алхан Кусанбаевичке берилет. Рахмат. Бұл келишим өзі керек, реконструкция керек. Біз жанакы дареги жоқ долбоорлорго деле карыздарды алып атабыз. Бұл даректүү болуп атат. Бирок сиздер ушун так жооп берсеңиздер да. Же материал менен байланышыңар жокпу? Же өзүңүздөр билбейсиздерби? Же компетенттүүлүгүңөр жетишпейби? Же сабаттуулук жетишпейби? Эмнеге депутаттар жөнөкөй эле суроо коюп атат, жооп бере албастан, онтолоп бир бул кыргыздын азыр чиновниктердин күзгүсү болуп калды го ошо. Кийин карап берейин, кийин жооп берейин. Бул болбой калдыңар го айланайындар. Бир жана доскага чыккан балдардан өтүп кеттиңер го. Так жооп бербейсиңер. Муну могул жака кетет, бул жака кетет. Атамекендик өндүрүшчү деп атат. Атамекендик момундай өндүрүшүбүз бар. Эгерде ушул шарттарга талап кое турган болсо, биз ошолордон алабыз. Сырттан киргизбейбиз. Отурасыз мына жерде туруп. Алар ушундай шарт койду да, анан мындай деди да, анан биз ошого макул болуп атабыз да. Эмне кылып иштеп атасыңар силер, анайындар? Мына айтып атасыз азыр. Силер ушундай шартка макул болсоңор, анан биз акча беребиз деди. Бизди 30 жылдан бери ушинтип чөгөлөтүп келатат. 30 жылдан бери. 2010 жылы мамлекеттин бийликтин курашына дагы, ыдырап кетишине дагы ушуга окшогон себептер болгон. Башта жогорку кеңеш коет эле тарифти. Жок деди, шарт койду. Президентке келип буунтуп туруп алды. Ошондо дагы мына Акылбек Үсөнбекович дарт деп туруп отурган. Ушундай кылбасак болбойт, мындай болбосак эртең бирси күнү кыйрайбыз. Ошондо да ушул Жапаров айткан, кыйрап кетебиз. Энергетика кыйрайт. Ошондо жогорку кеңеш колу бутту кайырганына карабастан биз ветаны преодолеть эткенбиз. Мына ушул жагдайга дагы келип атабыз канча жылдан кийин. 13 жылдан кийин дал ушуга келип атабыз. Сиз айтпайсызбы, момундай шарттарды койбогула деп. Азыр Шайлоо мырза коюп аткан маселе абдан актуалдуу, туура маселе, бирок силер аны жасай албайсыңар. Силер дүйнөлүк практиканы карап көрүңүздөр. АБР, дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду өзүнүн шарты менен гана карызды берип, сыйыртмакты моюнга илет. Силерге эркиндик бербейт. Ошон үчүн айтып атат. Муну келишимдерге тийиштүү болгон өзгөртүүлөр ушул келишимдин бөлүгү болуп эсептелет деп атат. А бөлүгү болгондон кийин, урматтуу депутаттар, ал бизге келбейт. Ал шарт келбейт бизге. Бөлүгүн ошол жерден отуруп алып өздөрү даярдайт. Анан бирдеме десең айтат, кагылайын кыргыз, муну жерде колдоп бергенсиң дейт. Ушул бөлүк муну жердин неотъемлемой частью является дейт. Туурабы, жолдош министрдин орун басары? Жооп бериңиз. Ушуга барасыңар да сиз. Жок, мындай. Биз тарифтик саясатты алып кел дегенди макул элебиз, алчы. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр да, тарифтин кебетеси кандай болуп атат. Азыр 1 сомго чейин көтөр деп президент айтпадыбы? Биз ага чейин булар менен сүйлөшүп атканда 1 жылдык инфляция менен сүйлөшкөнбүз. 1 жылдык инфляция менен болсо ошого эле болот деп. Канча пайыз болду 1 жылдык инфляция? 13,9. Кайдагы 13,9 болот? Пияз канча сом болду? Эмнеси? Пияз баасы канча болду? Инфляция бизге Минфин берген, Минэконом берген данныйды айтып атам да. Мен сизге жөнөкөй жердеги маселени айтайын. Жөнөкөй жердеги маселени. Өткөн жылы кыргыз жарандары жөнөкөй карапайым калк 50 сомго алып жеп аткан самсаны азыр 120 сомго сатып алып атат. Туура айтасыз. Кайдагы инфляцияны? Мен дыйкандын тили менен эсептеп берейин инфляцияны сизге. 470 сомго алып аткан этти азыр 840 сомго алып атат. 15 сомдон алып аткан пиязды азыр 100 сомдон алып атат. Кайдагы 13%? Мындай бир сиздер так жооп берсеңиздер, мына жерде депутаттар биз күйөрманбыз. Ой, кыйын болуп атат. Ушуну чыгуунун жолу бар. Эгер сиздер ушул жерге макул, сиздер эгемен өлкөсүңөр. Биз ушул аппараттардын баарын атамекендик өндүрүшчүлөрдөн алууга милдеттенебиз деп алардын да колун койдуруп келсеңер, мына жерде 2 кол 2 бут менен колдоп берет элек. Бирок аны сырттан алып келесиңер силер. Аны сүйлөшүп атабыз, Алхан Кусанбаевич. Аны сүйлөшүп атсаңар, мына Улан Бердибаевич, сүйлөшүп атышыптыр. Ошого макул болсо, келишсин. Ошого кол коюшсун алар дагы. Бирок биз кыргыздардан айырмаланып, алар куу. Силер деле куусуңар, бирок өзүңөрдүн пайдаңарга куусуңар да. Экономика министри. Алхан Кусанбаевич, жанагы сиз көтөргөн маселе негизи энергетика министринин орун басары айткандай 1 миллион 200 дана счетчиктин азыр муктажы бар. Аны
ушул кредиттин алкагы менен 600 гана камсыз кылабыз. Андан тышкары 600 өзүбүздүн акча каражаты 600 миң деп. 600 миңди ошол өзүбүздүн каражаттан азыр күндө 2 ата мекендик өндүрүшчүлөрдү азыр колдоо көрсөтүп, алардын оборот капиталдарына жардам берип атабыз. Анткени биздин өзүбүздүн базабызда болуш керек, аны ремонттоо базасы, кайра жаңыртканга база толук ошол мүмкүнчүлүктү азыр түзгөнгө анын үстүндө толук өкмөт иштеп атат. Жакшы экен жолдош министр. Ошол Экинчиден инфляция тууралуу айтып кеттиңиздер. Инфляция тууралуу эгерде салыштырмалуу карасак, туура дүйнөлүк баалар бардык жерде өсүп атат. Инфляция Турцияда 20%-дан ашып атат. Өнүккөн мамлекеттерде. мени Турция кызыктырбайт. Сизди Кыргызстан кызыктырат. Мени Кыргызстан тууралуу мен көчөдө тамак ала албай аткан кыргыз кызыктырат. Жок, Адырхан Кенжебаевич, ал тууралуу өкмөт иштеп атат. Быйылкы жылы биз 14,7% инфляция жылдын жыйынтыгы менен. Бирок башка мына кошуна турган мамлекеттерде мындан да жогору. Жолдош министр, жылдын жыйынтыгы менен өзүнүн аракеттерин толук көрдү. Бааларды турукташтыруу боюнча. жылдын жыйынтыгы менен сиздер былтыр профицит менен чыккансыздар, жылдын жыйынтыгы менен. Профицит болуп кеткен. Акчаны кайда Профицит менен сакташ? инфляциянын ортосунда 2 айырма бар, Адырхан Кемсенбаевич, өзүңүз билесиз. Айланайындар, ошол баягы мына 600 миң дедиңиз. Ошол эстүү аппараттардын, эсептегичтердин баасы канчадан? $50 жогору болот, $100 тегерегинде болот. Баракелде, көрдүңүзбү? 50 менен 100-дун ортосу сиз үчүн эч нерсе эмес да. Өткөндө министр ушул жерден туруп айтты, 8 миң сомдон ашык деди. Мен эсептеп чыктым. Эсептеп чыктым, бүт баарын биз дагы ошо математиканы окуганбыз. Эгерде сиз айтып аткан баа менен сиз айтып аткан 600 миң аппарат ала турган болсо, бул $60 миллион тегерегинде болот экен. Туурабы? Адырхан Кемсенбаевич, бул тендердин жыйынтыгы, азыр тендердин жыйынтыгы өзү чыгат. Техникалык тапшырмасы бар. Ошону сиздер жазып койбойсуздар. Банктын өзүнүн процедуралары бар. Жарайт, ошону сиздер жазып койбойсуздар. Алар силерге шарт коюп атат. Ал тууралуу жазылууда келишимде. Шашпаң. Алар шарт коюп атат. Мына Канада кумтөрдү алып атканда, daarаткананын кагазын дагы биз өзүбүз алып келебиз деп шарт койгон. Силердин кагазыңар жарабайт экен деп. Силердин сууңар жарабайт экен, силердин этиңер жарабайт экен, биз ошону Канададан, Оттавадан алып келебиз деп шарт койгон. Кыргыздар чөгөлөп барып макул болуп кол коюп берген. А сиздер дагы ошондой койбойсуңарбы? Эгерде ушул шарттарды аткарсак, биз ошол эстүү эсептегич аппараттарды кыргыз өндүрүшчүлөрүнөн алабыз. Жергиликтүү болушу шарт деп туруп, илеп белгисин коюп койбойсуңарбы? Кое албайсыңарбы? Туура, Адырхан Эмне койбой Кемсенбаевич, атасың? сиз туура айтып атасыз. Негизи кумтор тууралуудагы закупкаларында стандартка так жана эмеге жооп берген продукция толугу менен кирген. Ошон үчүн биз азыр лабораториялар иштеп атабыз, ошо стандартка келтириш. 30 жылдан бери ошо менен алек болуп келатпайсызбы? Биздин продукцияны экспортко чыгарыш үчүн стандартка келтириш керек аны. Бул биринчиден, экинчиден, жанагы дүйнөлүк банктын процедуралары, ал дүйнөлүк банк дүйнө жүзүндөгү процедуралар, бекиткен процедуралар, ал ошол процедураларын закупкаларды өткөрүштү чет элдикке алып барып ошо үйрөтөт, кандай закупка кылыш керек экен. Эгерде стандартка сиз айткандай туура келе турган болсо, ал толугу менен ушул тендерге катыша алат. Анын үстүндө мен айттым сиздерге, азыр 2 ата мекендик өндүрүүчүлөрдү ошол стандартка келтиргенге аракет кылып атабыз. Эл аралык жабдуктооларды, эмелердин баарын тең микрочиптерин алып берип, ошолорду стандартка келтиргенге аракет кылып атабыз. Биз деле кызыктарбыз ошол. Биздин ата мекендик счетчиктер болор. Азыр ошого бир сүйлөм кошуп кое аласыңарбы? Ошол эсептегичтерди ата мекендик өндүрүшчүлөрдөн карайбыз деп ошону кошуп койгула, мен азыр 2 колум менен колдойм, көтөрөм. Кошо аласыңарбы? Адырхан Кемсенбаевич, сиз өзүңүз жакшы билесиз да, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкты, эл аралык банк, алардын өздөрүнүн процедуралары бар. Баракелде. Мына ошол алардын процедуралары. Буга чейин сиз кредиттерди колдобой келдиңиз беле, ошондой келишимдерде. Дүйнөлүк банк, Азиялык банк. Булар Адырхан Кемсенбаевич, 80-жылдарын бери жүргөн банктар. Ошол банктын условияларын эч ким өзгөртө алган эмес, бир да мамлекет. Биз өзгөртөлү да эми. Сиз колдобой келдиңиз беле деп мага доомат коюп атасыз. Мен 1 жылдан бери ушундай келишимдердин бирөөнү да колдобой. Мен доомат койгон жокмун сизге, Адырхан Кемсенбаевич. Негизинен бардык кредиттер ошол шарттар менен алынат деген сөздү айтып атам. Урматтуу кесиптештер, көрдүңөрбү? Эртең бирсү күн бизге коет. Сиз колдоп бергенсиз, ошон үчүн ушундай болуп атат деп. Адырхан Кемсенбаевич, мен сизге доомат койгон жокмун. Мен сизге айтып атам, стандартты буза албайбыз. Стандарты бар. Ал стандарттарды сиз жакшынакай билесиз деп аткан эле сөз. Мен эгерде
ошол сунушту өткөндөгү биринчи окууда да ушул сунушту берген. Бул керектүү, бизге керек, даректүү. Бир гана жери ошол сиздерде ишеним болсо, биз ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдойбуз деген ишеним болсо. Рахмат.